25 октябрь 2023 жыл мен Жети Дубан өнөр полтору адабий маданий коомунун мүчөсүмүн официалдуу. Анан ушул экинчи альманах китепке Жети Дубан өргөсү китебине мен да ырларым чыгып атат. Андан мурунку Макмыл Киречистандагы ырларым чыкчу, бирок бул жолку да мен китепти көбүрөөк чыгарганга аракет кылып санын көбөйттүм. Анткени мен дагы бере турган адамдарым бар, ушул жакшы чыккан ырларым баары элге таралса деген. Анан өмүрүмдө биринчи жолу китеп ырларымды мен окурмандарга берип атам. Анан Туташбаев Сабыр байкеге мына обончу, акын, аткаруучу дагы, анан ушул Жети Дубан өргөсү китебине дагы абдан салымы кош коомдо. Анан Жайыл ата коомдун атынан жана Жайыл баатырдын Темиржан эненин арбагы колдоп жүрсүн. Анткени байкебиз Темиржан эненин төркүнү болот. Тайке биздин тайкебиз болот коом жанынан. Анткени өтүп кеткен ата бабаларды да унутпашыбыз керек. Анан мен сизге ушул кичинекей да болсо белегин сизге кабыл алып коюңуз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Бул китеп өтө ыйык. Китепти өзүндөгү китепти түшүнгөн адам гана сыйлайт экен. Азыркы кийинки убакта окугандар жок болуп баратат. Ошон үчүн мына ушул Жети Дубан өргөсү деп альманах китепке мына акындардын бери жалаң танталган жаш ырлар бар экен. Мен ушуну карап көрдүм да. Муну көздүн карегиндей сактайм. Сизге убада берейин. Рахмат. Жана ошондой эле Жети Дубан өнөр полтору бирикмесинин жетекчиси Мустабаева Бурулкан Салимжановго дагы ыраазычылык билдирип кетем. Багы быйыл араң эле 2 жашка толуп атабыз. Кудай кааласа өмүрү узун болсо ошого окшогон Кыргыздан чыккан жакшы акындардын китептери чыгат го деген, көп эле чыгат деген үмүттөбүз. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле келе жаткан майрамыңыздарды баарыңыздарды коомдун атынан куттуктап кетем. Рахмат сизге, чоң рахмат. Сизге рахмат деп коеюн. Чоң рахмат сизге.